Саламатсыздарбы достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда бул мисалды чыгаруу үчүн биринчи биз бул кемитүүлөрдү иштеп алабыз. Биринчи 2,5тен 1ди кемитебиз. 2,5 деген бизде мындай сан, ал эми 1 деген 1,0 бөлчөк бөлүгү. Анда биз үтүрдүн тушуна жазып алабыз дагы кадимки мамча түрүндө кемиткендей кемитүүнү аткарабыз. Бул жерде 5тен 0ду кемитсек 5, 2ден 1ди кемитсек 1. 1,5. Бул бөлчөктө 3,2ден 1ден 1ди кемитебиз. Анда 3,2ден 1ден кемитебиз 1ди. 1 бул жерде бүтүн сан болгондуктан биз бүтүн бөлүктөн бүтүн бөлүктү кемитип койсок болот. Анда 3төн 1ди кемитебиз. 2 бүтүн бөлчөк бөлүгү бизде 2ден 1. Андан кийинки иштерибиз бул жерде үчүнчү 1 бөлүнгөн 1,5 болуп калды. Биз мунун бөлүмүндө бөлчөк болбостугу үчүн биз муну 10го көбөйтүп алсак болот. Эгерде 10го көбөйтө турган болсок, анда бул жер 15 болуп калат, а бул жерибиз 1 болуп калат. Экинчи бөлчөгүбүз 1/2,2ден 1. Бул жерде биз 2,2ден 1ди же 2ге көбөйтүп алсак болот. Же болбосо ондук бөлчөк түрүндө жазып туруп 10го көбөйтүп алсак болот. Айырмасы деле жок. 2,2ден 1ди биз буруш бөлчөккө айлантыра турган болсок, анда жерибиз 10/15. 2,2ден 1ди буруш бөлчөккө айлантырсак, бул 2ге бул 2ни көбөйтөбүз. Бул 1ди кошобуз. 1 болуп калат. Эгер биздин бөлчөктүн астында 2 болбостугу үчүн биз бөлчөктүн алымында бөлүмүндө бирдей санга көбөйтсөк, анда мааниси өзгөрбөйт. Анда биз алымында бөлүмүндө 2ге көбөйтүп алабыз. Антип, анда бул 2лер кыскарат. Бөлчөктүн бөлүмүндө бизде бул сан калат, ал эми алымы 2 болуп калат. Биринчи бөлчөгүбүздү 5ке кыскартып алсак болот. Эгерде 5ке кыскартсак, башкача айтканда 5ке бөлсөк, 10ду 5ке бөлсөк 2, 15ти 5ке бөлсөк 3. Бул бөлчөктө минус 2 бөлү 5 болуп калды. 2ни 2ге көбөйтсөк 4, 1ди кошсок 5. 2лер кыскарып кетти. Бул жерде 3 да 5 да жөнөкөй сан, ошондуктан жалпы бөлүүчүсү бизде 3 көбөйтүү 5, башкача айтканда 15 болуп калат. 15ти 3кө бөлсөк 5, 15ти 5ке бөлсөк 3, 5ти 2ге көбөйтөбүз, андан кемитебиз 3тү 2ге көбөйтүп. 5ти 2ге көбөйтсөк 10, 3тү 2ге көбөйтсөк 6. Бөлүмү бизде 15. 10дон 6ны кемитсек 4. 4/15 болуп калды. Бул кашанын ичи бизде 4/15 болуп калды. Ал эми кийинки биздин ишибиз 4/15ти бөлөбүз 4/15ке. Бөлүүнү аткарып жатканда биринчи бөлчөк өзү жазылат. Экинчи бөлчөктү көбөйтүү деп туруп ордун алмаштырып жазабыз. 15ти алымына жазабыз, 4тү бөлүмүнө жазабыз. Бул жерде 4төр кыскарат, 15тер да кыскарат. 1ди 1ге көбөйтөбүз,
бирге бөлөбүз. Жообу бизде 1 чыгат. Демек бул мисалдын жообу бизде 1 деп чыгат экен.